түрмө эч качан адамды оңобойт. Түрмө адамды басынтат. Эч болбол деген бир оркучан кылат да биздин түрмөлөрчү. Депутат болдум, ушу депутат болуп, бул менин ишим эмес экенин сездим да. Ал убакта Атамбаев бизде мындай азыраак укчу да. Эскесте мындай укпай да койчу. Менин жогорку кеңеште эң ашыккан бул мен Текебаевга асылганым болгон да. Ошол мен ошо саясий оюнга түшүнбөй аралашып кеткен бул менин эң чоң күнөөм болду да, депутат болгон. Катаам болду да. Ошол убакта негизи Асылбек Жээнбеков мандатын тыштап элчиликке кетиш, ушундай бир сооронбай Жээнбековке мишайт этпеш керек болчу да. Бул азыр элитада билет, көп айтпайт да мунчу. Негизи президенттикке Асылбек Жээнбеков мен болом деп жүргөн да. Кийин Асылбек Жээнбековду алыстатпасаңар ушул балянын баарын баштайт да. Эми 150 000 сом, 300 000 сом алат деп эме кылышкан андай болгон эмес. Эгер иштебей эле бизди кубалап эле Атамбаевди камайм деп атып, 3 жылы эмне болуп өткөнүн өзү байкабай калды. Өзү байкабай калды. Мен ушундай ойлойм, Сооронбай Жээнбеков өзү эмне болуп президент болгонун түшүнбөй, анан кантип кеткенин да түшүнбөй калды. Резиденцияда пенсия алып, анан ушинтип жашап аткан мен ойлойм, өзү деле мындай уялса керек депчи. Эртеби кечип сени түрмөгө мен чиритем деп туруп алды да. Святой деп коет да, мындайчы. Эчтеке жок экенин түшүндүм да. Буга бийлик, анан акча эле керек экен. Кантөр Сатыбалдиев өзү мындай эме болгон да, эми ушунду түштүктөн эми кантип ушуну чыгардыңар деп. Башка вариант жокпу деп. Башка вариант жокпу деп мындай колдогон эмес да. Ошондо бир Бабановдун бир жигитчилиги мени чакырып, Мээрбек, иним, ушундай иштеп атыпсың, элдин баары мага шайлайм деп атыптыр, сен антпе, сен иштеп добуш алып беришиң керек, Сооронбай Шарипович, уят болобуз, эртең талаштар ушинтип вообще колдобой койду деп айтат деп, ушу Бабанов өзү эме кылып атып, ушундай болбосун деп добуш алып берген да. Сооронбай Жээнбековду адаштырып, түбүнө жеткен ушу Асылбек Жээнбеков болду да. Мен Садыр Жапаров мен өзүм мындай учурашканда, мындай көрүшкөндө эмесмин да. Бирок Садыр Жапаровду азыр эл колдоп аткан бул чындык да. Амансызбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, назарыңызда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Кой Таш окуялары боюнча айыпталуучу катары тергөөдөн өтүп аткан адам, Апрель баатыры Мээрбек Мискенбаев болмокчу. Бүгүн жөн күн эмес, бул кишинин туулган күнү дагы экен. Мээрбек ага, студиябызга кош келдиңиз. Ушул учурдан пайдаланып, туулган күнүңүз менен куттуктап коелу деп чечтик. Рахмат сиздерге. Куттуктайбыз. Сиздерге жаңы жыл. Бекем ден соолук, жакшылыктарды каалайбыз. Жакшы, рахмат. Бир жылдай абакта отуруп калдыңыз. Бүгүнкү күндө ден соолугуңуз баары жайындабы? Абактан чыккандан бери ошо ден соолугум менен алек болуп атам. Ошо өзүмдө көптөн бери ооруп жүргөм. Анан баягы түрмөгө түшкөндө да ал убакта көп өзүңүздүн ден соолугуңузга байланыштуу деп дагы бирдеме айтсаң дагы баягы ооруп атыптыр, үйүнө чыккысы келип атыптыр деген дагы сөздөр болбосун деп эми ошо чыдап жаттык. Анан чыккандан азыр ошо ден соолукту карап, ошо менен үй бүлө менен ошо алек болуп атам азыр. Абакта жатканда аябай катуу эңсегениңиз, сымаганыңыз эмне болду? Абакта көп эркиндик да, бул эң адамдын баалуулугу эркиндигине. Мен мурун мындай абакка түшө электе мындай баалачы эмесмин, бирок түрмөгө абакка түшкөндө ушул эркиндик биздин эң кымбат нерсе ушул экен да. Анткени ошо отурган көп нерсе ойлоносуң, үй бүлөңдү ойлойсуң эң биринчиден. Анткени ошол убагында бир үй бүлөмдү карасам болмок экен, балдарды ушинтип мектепке алып барсам болот эле, ошо балдарымды бир жакшы парктарга алып барып ушундай бир эс алтсам болот эле, болмок экен деген бир ойлор болду да. Мен ушундай түк кылбаптырмын да, ошо жумуш, анан үйгө келип эле жумушту эле ушу балдарымдын кантип чоңойгонун да байкабай калыптырмын да. Октябрдагы окуялардан улам абактан чыктыңыз, анан ошондой бир нерселерди жасадыңызбы? Өкүнүп калган, арман кылып калган нерселерди? Ал октябрдын 5-инен чыккандан бери мына эч жака эме кылбай эле ушул үй бүлөмө көңүл буруп, ошо келинчегимди, ошо балдарымды карап, ошо үйдө анан өзүмдү ден соолугумду карап, мындай саясаттан алыстап турабыз да азырчы. Ошо эң биринчи ден соолук, анан эркиндик экен да. Мына ошонун баарын баягы калыбына келтирип атам да азыр. Ошо абакта жаткан адамдарга, өзгөчө саясий мотив менен кармалгандарга да ар түрдүүчө кысым, басымдар көрсөтүлөт, сабайт, коркутат, опузалайт. Анан жана криминалдык дүйнөнү дагы көбүрөөк колдонушат дешет. Ошол чын бекен? Бул
ар кимдин өзүнүн ою. Мен мисалы мен эч ким мындай кысымга кылып, мындай коркутуп мындай болгон жок. Эми түрмөдө деле көптөр ойлошот. Түрмөдө эле бизге окшогон эле карапайым балдар жатат да, карапайым эле жаш балдар жатат да. Бирок ошолорду баары көрүп мындай бир жагынан өкүнөсүң да. 20, 25, 18 жаштагы балдар эми бир болбогону бир 1000 сом, бир телефон же бирөөнүн мындай велосипедин уурдап кеткен, ушундай эле. Эми аны мындай эле штраф менен эле чыгарып койсо, бир мыйзамдар болсо деген бир ой келет да. Ошол убакта мен депутат болуп ушундай мыйзамдарды эмнеге кабыл алган жокмун деген өзүң мындай күнөөңдү сезесиң да. Эми муну менен биз дагы ушул мыйзамдарды алмаштырып ушундай бир жазаларды мындай жеңилдетпесек, дагы биз 10 жылда биз Кыргызстанда жаштарыбызды жогото алабыз да. Жаштарыбыздын жартысы мигрант болуп сыртка чыгып кетет. Жартысы биз жаш балдарды өңкө мындай бир осуждение кылып алабыз да. Бир болбогон сайт алабыз. Ошон үчүн ушуну бир тезирээк караш керек да. Мен ушундай бир жакшы оюм бар. Ушуга бир алым жетеби азыр билбейм, бирок жетишинче ушундай бир аракет кылсам деген бир жакшы ойлорум бар да. Анан түрмөдө уруп, сабап, анан коркутат дегенде бул андайлар жок да. Буну ар ким өзүнөн да, адамдын өзүнөн. Бизде мындай эмести кармаганда бир андайлар болгон жок. Коркутуу, үркүтүү мындай. Болгон эле баягы саясий мотив менен жатканда, баягы саясатта эми ошол эле Сооронбай Жээнбеков, ошол Асылбек Жээнбековден мен убагында айтканда, ошо сөздөрүңдү артка алып кой, кечирим сурап кой, Алмаз Шаршеновске тергөөдө бир показания берип койсоң, үй камагына чыгарабыз, анан дагы мындай да кылабыз деген эле ушундай бир саясий соодалашуу болуп атты. Андан башка мындай кысымдарды кылган жок да. Ошондой соодалашуулар адатта кандай жол менен жасалат? Бирөөнү жөнөтүшө, өкүлдөрдү СИЗОго жөнөтөм, эмне дейт? Же адвокатыңыз аркылуу айттырабы? Кандай жүрөт экен ал иштер? Көбүнчө адвокаттар аркылуу айттырат да. Эми ушинтип койсо биз чыгарат элек, момундай кылып бир кагазга жазып берсе, ушундай кечирим сурайм, мен туура эмес кылыптырмын, жаштык кылыптырмын, Алмаз Шаршеновске туура эмес ээрчип кетиптирмин, ушул киши ушундай бузук киши деп айтсаң ушундай чыгасың деген көп таристер да болду да мындай. Ай сайын бир 2-3 жолудан келишип, эми баягы ошол убакта Атамбаевдин президент болуп турганда жакшылыгын ошолор көрдүм. Мисалы мен көргөн жокмун. Бул жерде мындай болуп калды. Атамбаевдин убагында чоң кызматтарга иштегендин баардыгы Сооронбай Жээнбековке секирип кетти. Биз баягы ошол убакта кандай жүрсөк да ошол бойдон калып калдык да. Эми адам болгондон ойлоносуң. Эми ушул мен ушул Атамбаев үчүн түрмөгө отурганым мындай туурабы же туура эмеспи? Лучше мен үй бүлөмдү карасам болмок деген ой келет. Бирок ар бир адамдын билбейм, мен үчүн мындай намысым жол берген жок да. Ушу Атамбаев ушундай кыйынчылык убакта башкачадай болуп таштап, ал болбогон иштерди баягы тергөө көргөзмө берип, бул мен ар намысым жол бербей койду да. Бирок чыдап ушундай акыры бир күн чыгабыз деген жакшы үмүттөр менен отурдук да. Эми түрмөнү деле баягы отурса, баягы биз түрмөгө камап аткандай адамдарды көп ойлошот. Түрмө адамды мындай оңойт депчи. Түрмө эч качан адамды оңойт. Түрмө адамды басынтат. Эч болболду деген бир оркучан кылат да биздин түрмөлөрчү. Ошон үчүн мен азырда бир душманымдын баласын же дагы бирөөнү мындай бир түрмөгө жатпасын ушундай каалайт элем да. Мен даже ошол убакта азыркы Асылбек Жээнбеков ошол убакта аябай көп кысым көрсөттү. Мен ошону да азыр түрмөгө кирбешин каалайт элем да. Анткени мындай бирөөдөн өч алам, анан кийин артынан чыгып кубалайм деген бул болбогон кеп. Анан бул өмүрүңдү да баягы лучше өмүрүңдү ошо жашооңду башка жака жакшы позитивке жумшасаң ошо пайдараак болот да. Баарыбызды Кудай карап турат. Ар ким өзүнүн күнөөсүнө жараша Кудай Таала мени жазалайт го деген ойдомун да. Ошо сиз өтүп аткан Кой Таш окуясы боюнча иш тууралуу сурайын деп турам. Учурда Алмазбек Шаршеновичке байланыштуу, анын тегерегиндеги адамдарга байланыштуу айрым иштер, өкүм чечим чыккан иштер кайра кароого жөнөтүлдү да. Анан Кой Таш окуясы боюнча дагы ушундай перспектива барбы, байкалып атабы? Кой Таш окуясы, бул окуясы башталгандан баштап кылмыш иштери туура эмес жак менен, мына басым кысым менен болуп калган да. Азыр баардыгы ошолордун баардыгы ачылып атат. Ошол убакта биз сотто деле ошол убактагы ГКМдин төрагасы Опунбаев, МВДнын министри
Кашкар жумушалиттерди тергөөгө чакырганбыз да. Эмне себептен силер спецоперацияны кылдыңар? Буларның мыйзамдыбы, мыйзамсызбы? Ошол убакта 5 вариант менен бардык. Эмне үчүн ошол убакта спецназ келип келтекчеп ошолор бирөө каза болуп калды? Биз ошону сурайын дегенбиз да. Азыр эми бул эң главный күнөөкөрлөр эми Опунбаев, Кашкар жумушалиттер жок болгондо бул иш кайра артка кетип, кайра башына тергелип, мына чындык чыгыш керек да. Биз ойлойбуз. Эртелүү кечпи бул Кой Таш окуясында чындыгы чыгат да. Бу жерде баягы Атамбаевди биринчи жаш балдарды мындай кармап, ушу спецназды сен өлтүргөсүнө мойнуна алдырып, багыш сабап, буруп сабашып. Анан кийин аны сокушпай калып, анан Атамбаев атты кылып, аягы да окшошпой ушундай бир келечеги жок бир иш болуп калды да. Тупикке келип такалып, азыр ошодо тупиктен кандай кылып чыгарыбызды соттор өздөрү да мындай билишпей атат да. Сиз жанаракта айтып өттүңүз, мен ушу биздин кылмыш кодекси боюнча кайсы бир иштерди аткарат элем, жасайт элем, мен абактан алган сабагым катары деп атасыз да. Анан Садыр Жапаров абактан чыккандан кийин ошо өлкө башчынын милдетин аткарып турган маалда 270 адам болуш керек эле, абактан чыгартты да, ырайым берүү мененчи. Ошондой иштерди туура деп эсептейсиз? Бул эң туура, анткени түрмөдө эң акчасы жок карапайым элдин малдары жатат да. Мен муну өз көзүм менен көрүп келдим да. Сотту сатып албаган, тергөөчүнү сатып албаган, болбогон иштер менен жаткандарчы. Эми ошол жерде элементарно мына тамагын табып жей албагандар бар да. Даже адвокаттын акчасы жок, ушул жөнүнөн жок эле соттор, биздин соттордо акчасы жок деп эле калтырып кете берген да. 1 жыл, 2 жыл ушинтип жатып калгандар бар да. Ошолордун баарын чыгарыш керек. Бизге мынча камагандын мындай пайдасы жок да. Ошо карапайым жана болбогон 1000 сом, 5000 сом мурдагандардын баардыгын штраф болобу, жеңил жаза кылып чыгарышыбыз керек да. Мен ушул жагын, Садыр Жапаровдун ушул жагын колдоп атам да. 2015-жылы ал кезде Алмазбек Атамбаев өлкө башчысы болчу. Анан ошол кишинин КСДП партиясынын катарында сиз жогорку кеңешке депутат катары шайланып келдиңиз. Өтө көпкө чейин иштеген жоксуз, мөөнөттүн аягына чейин да. Бирок мындай байкаларлык адам болуп атыңыз жогорку кеңеште. 1 жыл тегерегинде сиз мандат тапшырдыңыз. Эмне үчүн? Тикебаев менен урушканыңыз үчүн болду, же болбосо Мербек, сен депутат болдуң, биографияңа жазылды ал нерсе, эми башкаларга да орун берели дештиби, партия жетекчилиги эмне болду эле ошол? Ал убакта мен 1 жыл депутат болдум, ушу депутат болуп, бул менин ишим эмес экенин сездим да. Анткени ошол жакта саясий интригалар, бири-бирин жамандамай, мындай бир жакшы иш кыла турган ар мындай орун жок экен да. Аны кылышың да мүмкүн эмес экен. Анткени ар ушундай саясий интрига бардыгы бири-бирине чырмалашып, анан мен өзүм да Алмаз Шаршеновичке да айткам, мен уже буну дагы 2-3 жыл иштесем мен орукчан болуп калам. Бутча мен баягы мен андайга жаралбаптырмын. Мен болгонун ачык айтып алып эле анан запкысын жеп эле ушинтип атам. Бутча мен өзүм колуман келген окуатымды жасайын деп мен өзүм тапшырып кеткем да. Анткени ошол убакта да Атамбаевдин тегерегиндеги эле ошол эле Сооронбай Жээнбеков, ошол эле Асылбек Жээнбеков, ошол эле Иса Өмүркулов ошолор кылчу да. Мен ошол убакта деле 16-жылы деле Атамбаевге айткан, бир убак келет, бийлиңиз тапшырган именно ушулар биринчи сатып эме болот депчи. Айткандай эле ошол президент тапшыргандан именно ошолор сатып, анан мен да ошол убакта Мегаком компаниясында иштеп калдым. Мен да саясаттан алысыраак болуп жүрүп, ошо Атамбаев жалгыз калып ушундай бир жаманатты кылып атканда мындай көрүп тура албаганда, мен анан жумушумду таштап ошо Атамбаевдин жанына бардым да, ушу бир коргоюн, ушуну мындай болушу мүмкүн эмес депчи. Мен ошол убакта деле айтчым, эгер Атамбаев ошол убакта жаман иштесе, ушундай болсо, анда баардыгыңар ошондой болсуңар. Анын ичинде мен да жаманмын, значит, ошол эле Жээнбековдор, бир туугандар, Иса Өмүркулов, баардыгыңар. Анткени баарыңар иштешкенсиңер. Анткени мен өз көзүм менен көрүп жүрдүм да. Атамбаев менен кандай мамиле кылышкан, ошондо досум, мына шеф деп жүрүшүп, анан момундай кылган, просто мен карап тура албай койдум да. Алмаз Шаршенович, ошол учурларда, мисалы, сиз КСДПнын карапайым элден келген өкүлүсүз. Анан ошондой силердин эскертүүлөргө учурунда бийликте кезинде, күчүндө кезинде кандай кабыл алчу эле? Эртең силерди ушул сатып кетет дегендей эскертүүлөргө. Ал убакта Атамбаев
бизде мындай азыраак укчу да. Эскесте мындай укпай да койчу. Көбүнчө ушул азыркы ошол эле Жээнбеков баштаган ошо Исайымбек ошол достору ушул элитаны укчу да. Ушулар кылып анан кийин көбүнчө мен баягы жаш баладай кылып эмес. Сен эмнени түшүнбөк элең, ишиңди кыла бербейсиңби? Качан көрсөк арды менен башын чыгарып айтып жүрөсүң депчи. Эми ошондо мен баягы иштешке болбой калды да, мен ошон үчүн кеткем да. Ошондо демек жогорку кеңештеги сиз өзүңүздүн жарыяларыңызга бир тил уккан учурларыңыз болдубу? Менин жогорку кеңеште эң ашыккан бул мен Текебаевга асылганым болгон да. Ошол убакта жана мародерствону кылып, ошол убакта эле ошол Асылбек Жээнбековдор ушулар, ой Мээрбек сен баатырсың, ушундай болгон, мародерство болгон, эми сен айтпасаң ким айтат деп баягы жаңы эле иштеген үчүн шыкакташып, анын аягында өздөрү кайра мени колдобой, ушундай саясий оюн болуп кеткен. Мен ошого жиркенип калгам да. Анан мен азыр деле айтып жүрөм, ошол убакта эң менин ошибкам ошо Текебаевдин баягы мародерчилык деп. Анан мен көзүмдө кийин изилдедим. Бул мародерчилык эми мындай ар дайым мындай саясий оюндарда көтөрүлүп турган маселе да. Бул иштин аягында мындай келечеги жок иш да. Бул болгону баягы Текебаевдин убагында мен деле Текебаевди өзүм колдобойм. Бул Текебаевдин баягы кандай эме болсо деле ошонун аягына түшүп, ушуну көтөрөргө маселе болуп калды, бир оюнчук маселе болуп калды да. Мен ошо саясий оюнга түшүнбөй аралашып кеткен, бул менин эң чоң күнөөм болду да, депутат болгон. Катаам болду да. Сооронбай Жээнбеков үй бүлөлүк кландык башкарууну алып келатат. Асылбек Жээнбеков президенттин бир тууган иниси депутаттык мандатын тапшырышы керек деп сиз элден биринчи болуп айтышкансыз 2018-жыл 17-мартта. Эл ошондо 2 жылдан кийин элдин көзү ачылды. Ал кезде сизде мындай кескен сындагандар да болгон болчу да. Эми бул саясий элита да билет. Мен өзүм негизи ачык айтып жүргөн, өзүмдүн ичимде болгонун мен айтчым да. Буну жашырып, мындай куулук кылып керек. Ошол убакта негизи Асылбек Жээнбеков мандатын тыштап элчиликке кетиш, ушундай бир Сооронбай Жээнбековго мешайт этпеш керек болчу да. Бул азыр элита да билет, көбү айтпайт да мунчу. Негизи президенттикке Асылбек Жээнбеков мен болом деп жүргөн да. Анан кийин баягы өздөрү чечишип, ушу партиядан Сооронбай Жээнбековду баягы партия сунуштаган деп атанбай бардыгы. Ошондо мен ошондо байкагам, Асылбек Жээнбеков ушу акасы президент кандидатурасы жото мындай башкача болуп ичи мындай тызылдап калган да. Мен ошол убакта кишинин амбициясы бар болчу деп атасыз да. Эмне үчүн агамды койдуңар, эмне үчүн мен болгон жокмун деп туруп алды да. Мен ошондо деле айткам, кийин Асылбек Жээнбековду алыстатпасаңар ушул балянын баарын баштайт депчи. Ошол убакта эми ал убакта дагы мени укпай, сен эмнени түшүнбөк элең, сен мындай ичиңде болгон көп жерден айтпай жүргөн. Анан Асылбек Жээнбеков мен кетем, эч мешайт этпейм, агам президент болсун, мен эми отурганым болбойт деп жигитип сөзүн берген. Кийин анан ошондо ичара өзүңөрдүн бир мындай неме жыйында, отурушта, шериниде айтты эле ал нерсе. Чакан курукта бул айтылган сөздөр да. Мен буга өзүм күбөмүн да, мен ошон үчүн айткам да. Анан кийин Асылбек Жээнбеков баягы сөзүндө турган жок, жигитчилик кылган жок. Анан кийин мен айтсам, кайра мени баягы провокатор кылып, жаманатты кылып, анан баса калып меничи 18-жылда мындай 20-жылга чейин, Кой-Таш окуясына чейин мени ар кандай себептер менен камаганга аракет кылды да. Ошол эле фем полиция бардык жерде көмүр жеп алыпсың, анан тигини жеп алыпсың, буну уруп коюпсуң, буну саап коюпсуң деп бир болбогон иштер менен кылып, алардын баягы келечеги жок болуп калды да. Анан Кой-Таш окуясында да мен өзүм баягы спецназдан жаракат алып, анда да мени камап албай убары болуп, анан кийин былтыр ушул убакта как раз тууган күнүм 2 күн калганда мени 27-синде жалган көрсөтмө алып бирөөлөрдөн. Ошонун негизинде эле камап койду. Мен мындай өзүмдө түшүнбөй да калдым, эмне себептен мени камап койдуңар депчи. Ага чейин бир 10 күн убакыт беришти, ойлон, чыгып кет, же болбосо унчукпай отур депчи. Анан мен ойлогон эмесмин, ушу жаңы жылдын астына камап коет. Жаңы жылдан кийин камайт го деп мен өзүмдө сезип жүрчүмүн, бирок чукул арада ошо 27-чи былтыр 27-декабрда камап коюшту да. Адилетсиз. Сиздин Мегакомдун башкы директорунун кеңешчиси болгонуңуз, анан 150 000 сом деп публикага айтылган айлыгыңыз, эмгек акыңыз коомчулукта аябай катуу талкууга түшкөн да. Ал ошо сиздин мандаттан баш тартканыңыз үчүн ыраазычылык катары же сооротуу катары берилген кызмат беле? Эми андай деп айта албайм. Мен депутаттан кеткенде мен 6 айдан кийин жумушка бардым да. Жумушка көп деле иштеген жокмун. Ошондо эми бизде мындай экен да.
Көркөлөр түшүнбөй эле жаза беришет, көбү түшүнбөй эле эмне үчүн бул иштейт, мен иштебейм. Биздин кыргыздар азыр мындай эме кылып атпайбы, экономиканы мынтип көтөрүшкө. Кеп андай эмес, экономика эмес. Биз өзүбүздүн адам ар бир ички дүйнөбүздү, могу көрө албастыкты, арамзалыкты ушуну тыштасак, биз бат эле өнүгөбүз. Биздин эң артка тартып аткан ушу биздин көрө албастык, түшүнбөй эле ар кимди жамандамай бири-бирибизди. Ушул арыдан алыстасак биз бир жакшы жашоого үмүт алабыз го деген. Илдетти атасыз да, элдин илдетти. Элдин багы ички дүйнөсү тазарса деген бир жакшы оюм бар да. Ошо 150 миң сом аларыңыз чын беле? Эми 150 миң сом, 300 миң сом алат деп эме кылышкан, андай болгон эмес. 60-тан 80 миң сомго чейин болчу да. Эмне багыттагы кеңеш элеңиз? Мен өзүм ошол убакта сот иштери боюнча иштечүмүн да. Ошол убакта Мегакомдун көп мүлктөрү, ошол Максим Бакиевдин убагында көп соттор бекитип калып, ушундай калган. Ошолорду издеп, мен көбүн ошо мүлктөрдү менен соттошуп, көбүн алганбыз да, ошо зданияларды Мегаком мамлекеткечи. Ошол жагына чоң салым кошком. Сооронбай Жээнбеков президент катары кетирген чоң кемчиликтери, коронавирус пандемиясындагы жалпы өлкө жетекчилигинин шалакылыгы, анын азабынан биз көп мекендешибизден ажырап калдык да, айрылып калдык. Ошондой эле аябай бир ыплас шайлоо өткөргөндүгү, ошонусуна карабай бүгүнкү күндө ал киши экс-президент деген макам менен салык төлөөчүнүн эсебинен каржыланып жашап атат да. Сиз туура көрөсүзбү ушул нерсени? Эми мен Сооронбай Жээнбеков, бир тууган Жээнбектерди бийликте турганда, ошол убакта күчүнө турганда мен болгон бардыгын айттым. Ошол эле бир туугансыңар, ушундай криминал аралаштыңар, ушундай клан болдуңар, аягы жакшы болбойт деп баягы айтсам, жаш баланы бул эмне деп айтып атат дегенде кылып куугунтук көрсөттү. Мени эмне себептен камады? Анткени башкалар үлгү кылды да, мына силер да бизди ушинтип асылсаңар, ушу мискен байыптар камаласыңар деп эле жөн эле мени эчтеке ушинтип камап коюшту да. Эми азыр Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбековго мен бир бийликтен кетип ушундай бир баштарына мүшкүл түшүп турат алардын. Мен да түшүнүп атам. Бул азыр мен ошолорду мындай айтсам, жигитчилик болбой калат да. Буну эл айтыш керек да. Бирок сиздин жеке позицияны билейин деп атам да. Жеке позициям ошол 1,5 миңдей киши каза болду, экономикасы артка кетти. Биз ошол убакта айтканбыз, мындай экономика иштешпей биз деле аңдып туруп алды да. Эртеден кечке чейин бизди кубалап эле ушуларды камаса, Атамбаевди камасам эле Кыргызстан өнүгөт деген бир ой туруп алды да будачы. Биз ошондо деле айттык, бизге эгер Атамбаевди мындай жаман көрсөң, анда Атамбаевден да бир жакшы иштер кылсаң, эл Атамбаевдин сөзүн укпай калат. Эгер иштебей эле бизди кубалап эле Атамбаевди камайм деп атып, 3 жылы эмне болуп өткөнүн өзү байкабай калды. Өзү байкабай калды. Мен ушундай ойлойм, Сооронбай Жээнбеков өзү эмне болуп президент болгонун түшүнбөй, анан кантип кеткенин да түшүнбөй калды. Эми ойлонуп атат болуш керек. Эмне кылдым, эмне болуп кетти деп өзү азыр эми анализ дегенге мүмкүнчүлүк бар деп атасыз. Бирок ошол убакта мекендештерибиз жана коронавируста көбү каза болду. Ушундай жаман иштер болду. Бунун үчүн Жээнбеков бир мыйзам алдында мындай жооп бериш керек да. Мынтип мындай кылып, эми баягы экс болду дегенден кийин толук иштеп өткөзүп берсе, мен эме кылат элем да. Эми баягы ушундай эме болуп, шалакылыгынан ушундай кетип, анан резиденцияда пенсия алып, анан ушинтип жашап аткан, мен ойлойм, өзү деле мындай уялса керек депчи. Асылбек Жээнбеков менен тирешиңиз жөнүндө сурайын деп турам. Сиз кландык үй бүлөлүк башкарууга баратабыз, иниси мандатты тапшырышы керек деп публикага айттыңыз. Ал киши болсо сизди публикага провокатор деген жооп кайтарды да. Бул эми элге көрүнгөн жагы, элге көрүнбөгөн жагында кандай күрөшчүрдө экөөңөрдүн араңарда? Элге көрүнбөй мындай күрөштөр мындай болду да. Бул баягы илгерки бир бандитский метод салып, коркутуп, үркүтүп, кишилерди жиберди, эмне деди? Жөнөтүп, эми тааныбаган бирөөлөрдү жөнөтүп, эми жөн жүргүң, мындай кылың, минтип айтпагың, тигинтпегиң, ушундай бир мен мындай болгон сөзүм ошол мандатын тыштап, ушу Сооронбай Жээнбековго мешать этпе, аягы түйүү, ушу сен келип, ушунун түйүнө жетесиң деп мен ошол 2018-жылы айткам да. Ошол сөзгө чычалап эле артыман кууп алды да, мындай бир мындай жигиттик мамиле кылып, бир жигиттик мындай көрүшкөн жок да, мындай бир капталдан чыгып, адеме жасап, провокация кылып, анан аягы сен эртеби кечпи сени түрмөгө мен чиритем деп туруп алды да. Анан ошондой эле кылып аягы
түрмөгө кылып 1 жыл отуруп чыктык да ошо. Мен Асылбек Жээнбековду мындай кекчил, өзүмчүл мындай бир адамда мындай болот да, бир святой деп коет да, мындайчы. Эчтеке жок экенин түшүндүм да, буга бийлик, анан акча эле керек экен. Мен ошондо ыйык нерсеси жок. Ыйык буга бир тууганы, ата-энеси мындай ыйык эчтеке жок экен да бугачы. Ошондо таң калдым да. Темирлан Султанбеков деген жигит 1 жылдан бери болуш керек эле. Улан башкы прокуратурага кайрылып жүрөт. Ошол эле ТЭЦ окуяларына байланыштуу ал кездеги спикер Асылбек Жээнбековго иш козголушу керек депчи. Сиз кошуласызбы ушул ойго? Негизи ТЭЦ боюнча Асылбек Жээнбеков биринчилерден соттолуш керек болчу. Анткени айда мен кагаздардын баарын мен деле окугам. Анткени ошол убакта мыйзамсыз 3 окуудан. Мен депутат болуп кичине удасына 1 сааттын 3 окуудан өткөзгөн. Ал ар бир окуусу бир 10 күн ичинде болуш керек. 1 саатта 3 окуудан өткөзүп, депутат ал берген добушуна жооп бербейт. Ким жооп берет? Ошо койгон төрага, комитеттин башчылары, ушулар жооп берет. Тиги голос берген депутаттар эч качан жооп бербейт. Бул мыйзамда так жазылган да. Добуш үчүн жооп бербейт деп турат. Ошонун бир кызыгына ТЭЦти кийин элдин баары ызы чолбоду. $600 кычкаш деп баа Сапар Исаковду жөн жерден камап ушундай кылбады. Ошол $600 кычкашты туура $600 алыпсыңар, молодецсиңер деп Сооронбай Жээнбеков кол коюп, баардыгы сонун деп өзү кол коюп алган да. Пример катары алган да. Бул экөө тең ТЭЦ боюнча бул иш кайра каралса, бул экөө тең жоопкердикке тартылат го. Демек ошондо ал кездеги премьер жооптуу болуп соттолду да, Жантөрө Сатыбалдиевди айтып атам да. Демек Жантөрө Сатыбалдиев менен Сооронбай Жээнбековдун моралдыктагы, юридикалыктагы жоопкерчилиги бирдей деп атасыз да? Жок. Тигиниси өткөрүп алган үчүн, бирөөсү баштаган үчүн. Сатыбалдиев, Жантөрө Сатыбалдиевди соттолгон. Мен мында ачык айтып коюш керек да, жашырбайт. Жантөрө Сатыбалдиев болгону Сооронбай Жээнбековдун, мен выбордо аралашып жүрбөдүм. Сооронбай Жээнбековду кандидат кылып чыгарганда ушул Жантөрө Сатыбалдиев өзү мындай эме болгон да, эми ушунду түштүктөн кантип ушуну чыгардыңар деп. Башка вариант жокпу деппи? Башка вариант жокпу деп колдогон эмес да. Колдобой койгон мунучу. Анан кийин баягы ошодон экөөнүн баягы өчөшкөнү бар экен да. Мен кийин да уктум. Анан болгондон Жантөрө Сатыбалдиев жөн эле алып келип эле баягы камап койду да. Ошо болгон айтып, сени мен колдой алам. Ошол убакта да айткан, сенин колуңа президенттик келбейт деп ушинтип эле айткан. Сен иштей албайсың. Сени мен билем го кичинекейиңен депчи. Мен сени колдой албайм деп койгон. Болгон ошол сөз үчүн баягы кекчилденип, кийин баягы бийликке келгенден ошо Жантөрө Сатыбалдиевди жөн эле мындай камап койду да. Сиз көшөгө артында эмне иштер болгонун билесиз да? Ошол 2017-жылы башка талапкерлер өзүн чыгаргандар, партиялар сунуштагандар баары тизилип шурудай элечи. Бирок Атамбаев баштаган бийликтин партиясынан ким чыгары көпкө чейин мындай интрига болуп айтылбай келди го. Демек ошо көчөгө артында ошондой талаш тартыштар жүрдүбү? Эми талаш тартыштары туура эле болду ошол убакта. Бирок ошол убакта деле түштүктөн кыйын чыкма жигиттер көп болду, чыгабыз депчи. Бирок ошо Берди Алмаз Шаршенович да досум деп, анан булар эми Атамбаевга жакын болгондон кандай кылып иш кылышты мен билбейм. Аралашкан жокмун да. Негедир эле Сооронбай Жээнбеков президент болот деп калды. Эми биздин бир партиядан болгондон кийин эми ошону колдогонго биз да мындай туура болду. Анткени биз баары бир партияда болсок депчи. Мен өзүм таластык болуп, кара буралык болуп калдым. Тем более ошол убакта бабанов чыгып, биз экөө сосед айылданбыз. Еще мындай тууганчылыгыбыз да бар да. Мен ошондо таласта координатор болуп иштеп калдым. Ошондо бир бабановдун бир жигитчилиги мени чакырып, Мээрбек, иним, ушундай иштеп атыпсың, элдин баары мага шайлайм деп атыптыр, сен антпе, сен иштеп добуш алып беришиң керек, Сооронбай Шарипович, уят болобуз, эртең таластыктар ушинтип вообще колдобой койду деп айтат деп, ушу бабанов өзү эме кылып атып, ушундай болбосун деп добуш алып берген да. Бабанов өзү ушуга киргишкен да. Бул эми көп жерде айтылбай калды. Кийин бул парламенттик шайлоодо өзүңүз көргөнсүз. Ошол эле бул Кара Бура районунда болгон окуя. Кийин Каралгулжа районунда болгон окуяны көрдүңүзбү? Бир да партияны киргизбей, только биримдик 100% кылды. Бул деген жеткен бир акмакчылык да.
Жээнбековдун учурунда деле ошондой болгон да. Ушундай болду да. Бул деген эми Асылбек Жээнбеков ошол убакта ушу координатор болуп биримдикте жүрдү. Эми бул деген бир мындай акмакчылык болду да. Мен ушунусуна өтө нааразы болдум. Анткени мен жана да сөзүм айтып бердим. Эмеге Асылбек Жээнбековго мындай бир адамдын тагдыры, мамлекеттин мындай келечеги буга мындай бир тыйын кызык да эмес, бир тыйын да эмес да. Буну каерде болсо да мен айттым да. 2 жыл мурун айткам, мен дагы да айтам да. Анткени Сооронбай Жээнбековду адаштырып түйүнө жеткен ушу Асылбек Жээнбеков болду да. Эгер Асылбек Жээнбековду укпай, инисин укпай, ошол эле команданы угуп, мындай бир аналитиктердин, аксакалдардын сөзүн укканда могу акыбалга биз келбейт элек да. Ошол маал боюнча дагы бир суроо бергим келип турат. Эми команданын ичиндеги адам катары жанагы Шопур деген кайманаты бар, Икрамжан Илмиянов боюнча. Ал киши ошончолук кудуреттүү беле, же мындай бир жөн эле сыртынан тон бычып кийгизип коюшту саясий элита. Бул мындай эң немелердин ажыдаарлардын ажыдары ушул болчу дегендей кылыпчы. Эми Икрам чын эле ошондой кудуреттүү беле? Эми мен антип деле айта албайт элем алдычы. Биздин кошоматчылар барып атып Икрамга. Барып атып өздөрү эле ошондой кылып алды да. Өстүрүп алышты дейсизби? Өстүрүп ушундай кылып алды. Негизи мен Икрам менен мына аласа бересем деле жок. Мен ар дайым өзүмдүн оюмду, өзүмдүн пикиримди кандай болсо, кайсы жерде болсо айтчумун да. Ошол эле Икрамдын кандай иш кылып, кандай болгону ал өзү жооп бериш керек. Мен ал жигитти мындай жамандап айта албайм да. Бирок ошондой чечүүчү таасири, күчү, кудурети бар беле? Маселени мындай алып туруп чечип коет. Чечкен убактары болгон. Ал чечкен убактары болгон. Эми бийликтен кетип түштөн кийин жамандаган бул жигитчиликке жатпайт да. Аны элдин баардыгы билет. Учурдагы жогорку кеңештин депутаты, таанысаңыз керек, Тазабек Икрамов деген адам бар. Ошол киши ушул эле берүүгө жакында катышып кеткен, анан өзүнүн маегинде айтты. Асылбек Жээнбеков агасынын, президент агасынын бийлигине, иштерине кийлигишкен жок деп. Ишенсе болобу ошого? Билбейм, Тазабек Икрамов кандайча айтып атат. Анткени кийлигишпейт дейм. Тазабек ошо Асылбек Жээнбековдун жанында жүрүп ошо көрбөсө, анда билбейм, элдин баары эле көрүп атпадыкпы биз. Кандай кийлигишип, кандай кадрлар чечип аткан. Эми ал болгону ошол Асылбек Жээнбековду баягы защита кылып атканы да. Буну да аны да бул Асылбек Жээнбеков жанында жүрүп, бул да жигитчилик болуп эсептелет да. Ошол жаман жагын айтпай. Туура эле түшүнөм ага. 2010-жыл жөнүндө сурайын деп турам да. Сиз ошол апрель окуясында жабыр тарткан адамдардын бири болчусуз. Анан ал учурда үй бүлөлүк кландык бийликке каршы чыккан топ, саясатчылар, карапайым элдин арасынан чыккандар каршы туруп, жанагы каны менен алды десе болот да. Бийликке келишти. Азыр ошол 10 жылды аябагандай Кыргызстандын тарыхындагы эң ийгиликсиз, начар жылдар катары көрсөтүү жүрүп атат да. Ошол 10 апрель окуясынан кийин бийликке келген топтун эң чоң катасы эмне болду? Ушундай жыйынтыкка келип калгыча. Ынтымактын жоктугунан болду да. Бири-бирине бардыгы бири-биринен кысканып, бардыгы баягы революционер болуп, мындай эйфорияда жүрүштү да. Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мындай бир муштун болбой, мен кылдым деп аягын мындай көрдүк да. Ал элдин катасы эмес, ал убактылуу өкмөттүн ошол убакта мүчөлөрүнүн катасы да. Бириге алып өздөрү деле мойнуна алса керек. Ошол убакта ынтымак болушкан жок. Бирин-биринин сөзүн укпай туруп алышты. Ошол акыбал ошондой болду. Азыр Садыр Жапаровдун феномени жөнүндө аябай көп сөз болуп атат. Сиз кандай сүрөттөйт элеңиз, кандай баалайт элеңиз, мүнөздөйт элеңиз ал нерсени? Мен Садыр Жапаров менен өзүм мындай учурашканда, мындай көрүшкөн эмесмин да. Бирок Садыр Жапаровду азыр эл колдоп аткан бул чындык да. Бул чындык. Эл чынында колдоп атат. Эми мындай иштейм деп аткандан кийин мен ойлойм ага бериш керек да. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан эртең дагы Садыр Жапаров иштейм деп болбой калса, анан дагы элдер айтат, мына Садыр Жапаровго бут тосуп, иштетпей койдуңар, анан мындай кылмак депчи. А мен ойлойм, Садыр Жапаров мындай жүрөгү таза болуп иштейм деген мындай эмеси бар да. Аны мындай адамга эле көрүнүп турат. Бирок эң кызыгы кайсы жерге барбайык, мен деле Садыр Жапаровдун да колдоп, таласта мындай жардам берсем деген жакшы ойлорум бар эле да. Жакшы оюм барып мындай кызматташайын дегенби? Барып эми кызматта эмес, мындай бир колдоо көрсөтүп койсом деген жакшы мындай ойлорум бар эле да. Бирок мен баягы ошол убакта мен таластык көп туугандар мага таарынбайт болуш керек. Мен баягы ачык айтып көнүп калган балам да.
ошол эле биримдикте мекеним Кыргызстанда жүргөндүн баардыгы Садыр Жапаров болуп кетиптир да. Анан мен өзүмдү мындай айрдан таба алган жокмун да. Анан мен да бир экөөнү айттым, силер кичине мындай уят барбы? Кечээ эле мындай Асылбек, Жээнбеков, биримдик деп жүрдүңөр эле, Сооронбай Шарипович деп жүрдүңөр эле. Анан бүгүн эми ушундай акыбалга келгенде бир жакшы сөзүн айта албай ошо Сооронбай Жээнбеков. Анан кайра баарыңар Садыр Жапаров болуп кетипсиңер десем, эми биз дейт эл Садыр Жапаров деп аткан, эми биз элбиз дейт, биз да колдоп атабыз дейт да. Анан эми таласта мага деле Садыр Жапаров муктаж деле эмес окшойт. Мен да ушундай ойлойм да, анткени колдоочулар да көп, таласта көп, жамдоочулар да көп, еще кошоматчылар да көп. Анан кийин мен эми үйүмдө эле бала чакамды карап, ден соолугумду карап отурган туура көрдүм да. Сиз азыр айттыңыз 2017-жылы координатор болдум эле ошо кичи мекенимде депчи. Анан ошол жылы чынын айтканда элдин арасында көбүрөөк фаворит катары Өмүрбек Бабанов саналып аткан. Анан адым ресурс иштедиби, эмне болду, же аяк жагында өлкө башчы өзү агитация баштаганда бир элдин ою бурулуп кетти, айтор Сооронбай Жээнбеков жеңүүчү болду. Анан Бабановдун башына булут каптады. Ал киши мындай шашылыш өлкөдөн чыгып кеткендиги, ага карата кылмыш иштер козголгондугу, айтор ушундай иштер жүрүп калды да. Талас өлкөнүн түндүгүнө да, түштүгүнө да көп мындай кире бербеген, өзүнчө мындай бир оочолонгон аймакта. Анан эли дагы азыраак, демек аларды бириктирүү, башын бириктирүү дагы оңоюраак болуш керек да. Анан ошондо таластын элин тынчытыш үчүн болду, жана Дастан Жумабековдун спикер болуп калгандыгы, Жумабековдардын салмагы, таасири канчалык болду ошол конфликт абалды жоюш үчүн? Туура, Бабанов ошо таластыктар баягы көтөрүлүп, чын-чынында эми биздин анын ичинде менин да күнөөм бар да. Эми аны кыргыз эли кечиреби, кечирбейби, аны эл чечет. Мен да бунун үчүн да өзүмдү мындай ар дайым жеп жүрөм да. Биздин эң чоң катабыз Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбековду бийликке алып келгенбиз. Бул эң чоң катабыз болгон да. Ошонун азабын дагы эле жеп атабыз да. Эми муну эл чечиш керек. Мен ойлойм, бир убакыт өткөндөн бир эл да бизди кечирет го деген мен үмүтүм бар да. Менин анын ичинде менин да чоң катам ушул болду да. Талас эли көтөрүлүп турганда туура мен көбүнчө жерде айтам, ошол эле Эркинекеев, Дастан Жумабеков, Бабанов болбосо силер ошол бойдон калмаксыңар депчи. Анткени элде тыныч үчүн Дастан Жумабековду спикер кылды, Эркинекеевди вице-премьер-министр кылды, мындай ушундай окуя болду да. Мен Бабановду мындай ойлойм, ал эртелүү кечпи, ал да бир кыргыз элине бир чоң иштерди кыла турган жигиттердин бири да. Кыргыз элине дагы бир жардам тиет го деген үмүттөмүн да. Ада бир Кыргыздын бир чыгаан жигиттердин бири да. Сизге чоң рахмат. Жакшы бир ичиңизде жаткан көп нерсени айтып бердиңиз. Адаттагыдай эле эч нерсени жаап жашырбагандай, саясатчыларга мүнөздүү жанагы бир жооптордон айланып качып кеткендей нерселерди байкаган жокмун. Сизге бекем ден соолук каалайбыз. Бүгүн туулган күнүңүз жакшы өтсүн. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Силер Мээрбек Мискенбаев мырза менен биздин маекти supertv.kg сайт аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.